Ош Ноокат жолунда 3 автоунаа кырсыктап айдоочу менен жүргүнчү каза болду. Маалыматты Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы тастыктады. Ага ылайык окуя 3-декабрга караган түнү саат 1 чамасында Ош шаарынын чыга беришинде катталган. Каршы багытта келе жаткан Honda Fit үлгүсүндөгү 2 унаа кагылышкан. Анын кесепетинен Nexia автоунаасынын айдоочусу ролду башкара албай, тоонун боорун сүзүп токтоп калган. Кырсык болгон жерде тектүү жашы 25-35 чамасындагы жигит жана Honda Fit үлгүсүндөгү унаалардын биринин айдоочусу Ноокат районунун 25 жаштагы жашоочусу каза болгон. Дагы 5 киши жабыркады. Учурда кырсыктын себеби териштирилип жатат. УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы жер ресурстары агенттигинин алдындагы кадастр мамлекеттик ишканасынын директору Абдумухтар Маматовду кармады. Бул туурасында УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык аталган ишкананын жетекчилиги аймактык бөлүмдөрдүн башчыларынан мыйзамсыз түрдө акча жыйнап туруктуу негиздеги коррупциялык схема түзгөнү белгилүү болгон. Коррупцияга каршы күрөшүү кызматы бул боюнча сотко чейинки өндүрүш ачып, иликтөөнүн алкагында системалуу түрдө акча жыйноо фактысына тиешеси бар адамдарды аныктаган. Чогулган материалдардын негизинде 2-декабрда Абдумухтар Маматов кармалып, УКМКнын убактылуу кармоо жайына киргизилген. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Кудайберген базарынын тегерегинде мыйзамсыз курулуштар аныкталды. Бишкектин 1-май райондук прокуратурасы быйыл жыл башынан бери жер мыйзамдарынын бузулушуна байланыштуу мамлекетке келтирилген зыян үчүн 1 миллион сомдон ашык каражатты акчалай түрдө өндүрдү. Маалыматка караганда мамлекеттик жана муниципалдык менчикте турган жер тилкелерин мыйзамсыз колдонуу, басып алуу жана менчикке өткөрүү фактылары боюнча жыл башынан бери 13 текшерүү жүргүзүлүп, 35 мыйзам бузуу аныкталды. Натыйжада 6 сунуш, 6 талап жана сот органдарына 1 доо арыз келтирилип, 2 материал кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Райондук прокуратура быйыл мисал билдиргендей, айрым адамдар Кудайберген унаа базарынын айланасындагы 3 көчөдө жалпысынан 500 чарчы метрге жакын муниципалдык жерге уруксат документ жок болсо да жеңилдетилген типтеги дүкөндөрдү жана унаа оңдоочу жайларды куруп алышканы аныкталган. Жогорку кеңеш 2-декабрындагы отурумунда соттолгон жарандарды алмашуу тууралуу Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмирлигинин ортосундагы түзүлгөн келишимди ратификациялады. Парламент депутаттары ратификация тууралуу мыйзамды 3-окууда карап, макулдугун берди. Келишим 2019-жылы 12-декабрда ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбековдун Бириккен Араб Эмирлигине расмий сапар учурунда түзүлгөн. Сапардын алкагында Абу-Даби шаарында түзүлүп, кол коюлган келишимге ылайык Бириккен Араб Эмирлигинде соттолгон кыргызстандык жарандар жаза мөөнөтүн мекенинде өтөп жатышат. Соттолгон жарандарды алмашуу тууралуу Кыргызстан менен Байенин ортосундагы түзүлгөн келишимди ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору Жогорку кеңештин 26-ноябрындагы отурумунда каралган. Бириккен Араб Эмирлигинде жана кыргызстандык жаран соттолгону тууралуу так маалыматтар жок. Белгилүү хирург Мамбет Мамакеев дүйнөлүк рекордтор жасаганын тастыктаган Гиннестин рекордтор китебинен дипломун алды. Бул туурасында улуттук хирургия борбору Facebook баракчасына жазды. Анда Мамакеевдин 2020-жылга чейинки эмгектери камтылып, тынымсыз 67 жыл 181 күн иштегени жазылган. Гиннестин рекордтор китебинин эксперттери дипломду өздөрү келип академикке тапшырышы керек эле. Бирок коронавирус пандемиясынан улам мүмкүн болбой калган. Диплом экспресс-почта аркылуу жөнөтүлгөнү маалым болду. Мамбет Мамакеев 93 жашта. Ушул күнгө чейин операция жасайт. 1927-жылы Ысык көл облусунун Кереге Таш айылында төрөлгөн. 15 миңден ашуун операция жасап, 100 миңдей оор абалдагы бейтаптарга консультация берген. Бир нече илимий иштердин дарылоо ыкмаларынын автору айтылуу хирург 90 жашка чыккан.